Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Өрүккүл ай өрүккүлдөрү жер бетине берип түрлөнү, карап турсаң кайгы капасыз кадимки эле бөбөккүлгөнү. Кыргыз телекөрсөтүүсүнүн легендарлуу диктору Бактыбек Мамытов кичинесинде диктор болуу төрт уктаса да түшүнө кирген эмес экен. Анын түшүнүгүндө акын жазуучулар табигатынан акын, жазуучу болуп жаралып, дикторлор төрөлгөндө диктор болуп төрөлөт болуш керек деп ойлочу. Же болбосо диктор болуу үчүн жок дегенде өң келбет, талант болуусу керектигин ойлогондо өзүн ага таптакыр ылайыксыз деп эсептегенин айтат. Эми бала кезде ар кандай кыялдар болот экен да. Анан ар кандай китептерди окуганда же болбосо көркөм фильмдерди көргөндө ошондогу башкы каармандарды көрүп эле анан кийин ошолорго таасирленип анан ошолорду туураганга аракет кылып, мен да ушундай болсом, мен да ушундай адам болсом дегенде ар кандай ойлор келет. Кичинекей балалык кыялдар ушундай болчу. Ар кандай кесиптерди эңсеген күндөрүм болгон. Айыл чарба кызматында же дагы башка жагында ушундай болуп, бирок мен диктор болом деп эч убакта ойлогон эмес. Качан диктор болуп калгандан кийин гана өзүм билип калдым. Ушундай өзүмдө ушундай бир ушул жагына бир анча-мынча болсо да шыгым бар окшойт. Ушул экени өздөштүрүп алып кетсем өзүмө жагат экен деп анан кийин иштеп калгам. Ошол жылдары кыргыз телевидениясында дикторлордун 30-40 жоон тобу бар болгону менен алар жетишпей калышчу. Анткени ал кезде азыркыдай бардык эле журналисттерге эфирге чыгууга уруксат берилчү эмес экен. Ошентип Бактыбек Мамытов дагы сынактан өтүп, тажрыйбалуу теле алып баруучулардын дикторлордун катарында 4-курсунан тартып иштеп баштаган. Мен жаңы эле студент болгондон кийин ошол айыл чарба жумушуна барып келгенден кийин ошол тууралуу сүйлөп бер деп анан кийин бияка чакырып, бир эки бетке текст, бир 5 мүнөт сүйлөй турган текст жазып кел дегенде, анан текст жазып келсем, анан ошол экени окутуу радиодон берден бир журналисттер үнүң жарайт экен, анан жазганың да жакшы экен, анан кийин биз менен келип байланышып тур деп анан ошентип анан бияка кирип чыгып, ошо кезек келип байланышып ошондой алардын тапшырма алуушуларды аткарып ошондой кылып жүрчүмүн. Да азыркыларда менимче талап башка болсо керек. Азыр ээн эркин чыгып, эфирге чыгып, кандай кийинип келсең да болот. Ар кандай көрсөтүүлөргө, мисалы үчүн шоуларга катыша турган болсоң, же башка бир көркөм көрсөтүүлөрдү алып бара турган болсоң, ага бир эркинирээк кийинип келип, ошого ылайыктуу башкача кийинип келсең болчу. А бизде ал кезекте андай эмес болчу. Баардыгына тең бирдей жакшынакай болуп кийинип, баардык ак көйнөк, кара костюм дегендей болуп, ошондой сыяктуу кылып анан кийин галстук тагынып, ошентип эфирге чыкчубуз да дикторлор. Белгилүү диктор Бактыбек Мамытов эмгегине жараша ар кандай мамлекеттик сыйлыктардан да кур эмес. Айтсак, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалынын ээси жана Кыргыз телевидениясынын отличниги наамын алган. Сайыз болгондо келаткан тарак бул материалы азыркы тарактардыкынан башкача да. Бул такыр сынбайт, иштери да сынбайт, эч нерсеси сынбайт, чөнтөгүмдө такай менин жанымда жүрөт. Анан кээ бир күнү бул тарагым жок болуп калганда кайсалап кадимкидей издеп калам. Буга мен да көнүп калыптырмын. Айзада Нуразилова, Ильяс Токпаев, Нью ТВ.